Салам достор, бүгүн 15 февраль 2021 жыл. Кечээ күнү биз биржага катталып ушундай ТНЦ токенин алганбыз жана бул ТНЦ токендерди биз Hotbit биржасына чыгарганбыз, өткөргөнбүз. Ошол биржадан эми кантип акча кылып чыгарып алабыз, ошол жөнүндө маалымат берип кетмекчимин. Мынакей Hotbit биржасындагы балансым ТНЦ токени 1963 токен. Учурда бул 54,1 долларга барабар деп турат бул жерге. Мынакей биткоин боюнча ушунча биткоин болот экен. Эми биз бул акчаны ТНЦ токенди бул жактан да текшерип алсак болот. ТНЦ токен деп, ТНЦ коин деп чыгып атат. Ушул жактан биржа өсүп атабы же түшүп кетип атабы, ошол жөнүндө дагы маалымат алсаңар болот. Мына ТНЦ токени 5,5%ке бүгүн көтөрүлүптүр. Кечээ аябай түшүп кеткен болчу. 24 саатта 0,31ге чейин көтөрүлүптүр. Учурдагы 0,26дан 0,31ге чейин көтөрүлдү жана кайра 0,29га түшүп калды. Эми мына жерге жазабыз 1963 токенибиз 57,9 долларды көрсөтүп берди. Бирок тиги жактан 54 деп эле айтып атат. Мына биржалардан чыгарсаңар болот акчаңарды. Ушул мына 17 биржаны жазып коюптур. Ушул биржалардан чыгарсаңар болот экен. Бул көбүнчө эле эфириум, биткоин жана USDT деген валютага обмен жасасак болот экен. Ушул биржалардан дагы көтөрүлөбү же болбосо түшүп кетеби, аны айта албайм. Ошондуктан мен азыр акчаны токелге салып чыгара берейин же кичине монета калтырып койсомбу деген да ой келип атат. Анда эмесе достор, кайра Hotbit биржасына келебиз дагы. Биз мына ТНЦ токенди мындай жылдырабыз бул жака жылдырып обмен кылабыз. Мынакей обмен дегенди басып туруп биз кааласак биткоинге, кааласак эфириумга обмен кылсак болот экен. Биз мисалы биткоинга кылыш үчүн биткоин менен ТНЦ токенди басабыз. Мынакей. Мынакей ачылган ссылкадан биз продать ТНЦ токен дегенди ушул жерге суммага жазабыз. Улантабыз достор, мынакей мен бул жерге 1963 ТНЦ токеним бар болсо, мен бул жерге 100-ün таштап коеюн баланска. 1863-тү жаздым. Учурда бул 51,23 долларга барабар болот экен. Эми мен продать дегенди басып коем. Мынакей достор, продать ТНЦ дегенди басабыз дагы. Подтвердить продать ордер дейт. Бул сена неге сен ушунча эле неме болуп калдыбы? Же бул комиссия алат окшойт. Азыр X'ти басып турабыз. Канча биткоин болот? 0,01077 деген биткоин болот экен. Демек бул сенасы, биткоиндун сенасын айтып атыптыр бизге 57,86дан. Бул жак ТНЦ 1863 ТНЦ сатып атасың. Ушул чын десек, биз анда ооба деп подтвердить дегенди басабыз. Мынакей подтвердить дегенди да басып койдук. Азыр экраныбыз обновлять
этели. Экранды бир обновить кылайын. Эч кандай белги берилбеди, ошондуктан экранды обновить кылабыз. Эми кайра балансты текшерейин. $51. Бул бир күндө эле жумшалды. Ар бир рефералдан жана эле өздөрү токен берди. Ошол токенди алдым. Мынакей биткоинге алмаштыр, себеби баланста 100 эле тенси калды. Мындайраак жылсак, уже биздин балансыбызга биткоин алмашканы бул жака түшүп калды. Азыр балансыбызды да бул жактан текшерип мен көрсөтүп берейин. Счет деген жерден текшеребиз. Каяка кетти? Мына счет деген жерден мои средства деген басабыз. Мынакей $51 биткоин деп турат. Ал эми 100 тенси токенибиз 2,182 барабар деп турат. Эми биржадан мен Payer кошелекке чыгарайын деп чечтим. Payer кошелекке чыгарыш үчүн биз мына Payerге кирип биткоин адресибизди алабыз. Ал үчүн пополнить баланс деген басабыз дагы. Ошол жерден копировать адрес кылабыз. Бул жерде сөз көңүл буруңуздар, минимальный сумма периода 0,01 биткоин болуш керек экен. Бизде дагы 0,01 биткоин. Бул жерге жазабыз. Азыркы копиялаган адрести бул жерге коебуз. Количество дегенге 0,001 0,75 67 деп жазабыз. Плата 0,01 биткоин комиссия кармайт экен. Уйтобо. Достор, мен тилекке каршы Payer'дин биткоин адресini чыгарбай калдым. Себеби өзүңүздөр көргөндөй эле өтө көп комиссия кармайт экен. Ошондуктан мен азыр бул биткоинду жана эскерте кетейин, бул жердеги 100 токен алып калбадым беле, аны дагы биткоинге алмаштырып койдум. Себеби комиссия ушунча болсо 100 токен дагы калып кетиши мүмкүн, бул жакта минимальный болуп чыгара албай калышы мүмкүн. Ошондуктан азыр мен мына 54 общий жалпы суммасы $54.42 болгон акчаны мен обмен жасайм азыр. Обмен пара дегенди тандайбыз дагы. Мен мына биринчи USDT TZ ушуга обмен жасаймын. Мынакей басамын, ошол обменди. Мынакей продать биткоин деп туруп, эми биткоиндон биз USDT монетасын алмаштырабыз. Буну деле Payer'ге чыгарсам болот азыр. Ушунун минималка вывод немеси дагы азыраак экен. Азыр мен алдыда көрсөтүп берем. Продать биткоин. Недостаточно средства дейт го. Азыр туура эле жазып. Мынакей 11.34 десем недостаточно дедиле, 11.33 деп жаздым дагы. Эми подтвердить деген басайын. Негедир недостаточно дей бергенинен бир немени ылдый жаздым. Эми экранды обновить кылабыз. Достор, мен Payer'деги TC ERS20 адресин алдым. Минимальная сумма перевод 5 TC экен. Пополнить деген жерден аласыңар Payer'деги адрести.
Мен азыр ТЦнин адресин алдым, USDT. Мына ERC20 белгиленди. Эми мындал жерге адрести коемун. Баарын жазып алып кайра видео улантайын. Мынакей достор, мен Payr'дин адресин койдум бул жерге, ТЦ адресин. Анан кийин баланстагы сумманы бул жерге жаздым. Плата дегенге $12 бизден комиссия кармайт экен. $12 элестетиңиздер. Биткоиндуку өтө эле көп болчу. Бул азыраак экен, ошон үчүн мен ТЦ аркылуу чыгарып атам. Биздин Payr'ге $42 келип түшөт экен. Вывести дегенди басабыз. Эмне дейт эми? Мынакей басабыз бул кнопканы. Да дегенди жашылды басып койдум. Эч кандай өзгөрүү жок. Азыр экранды бир апноид кылайын. Достор, тилекке каршы жашылды эмес, берки жагын басат экенбиз. Эми биз код подтверждать этет экенбиз. SMS код, анан кийин булан эле электронный почта код. Мынакей почтага дагы SMS'ке да код келди. Эми подтвердить деген жашылды басабыз. Подтвердить дегенди бастык. Эми экранды апноид кылайын. Мынакей достор, баланста жок, ордерге коюлуп калды. Эми биз күтөбүз буну. Мынакей достор, экранды да бир апноид кылганда завершено деп чыкты. Почтага успешно деп кат келди. Ошондой эле мага 10 мүнөткө жетпей эле Payer кошелегума $42 келип түштү. Мынакей экрандан сүрүп эле көрсөтөйүн мен сиздерге. Мына 42,139 келип түштү. Payer кошелегумда билсеңиздер, менде 1 эле рубль бар болчу. Мынакей 1,47 болуп турат. Азыр Payer кошелектон мен сиздерге көрсөтүп берейин. Мынакей 3109 рубль болот экен. Буну мен бекер раздачадан 1 сом акча салбай эле чыгарып алдым. Негизинен 4000 канча рубль болгон. Комиссиясын көрдүңүздөр, $12 комиссия төлөдүм. Эгерде комиссиясы жок болгондо, анда бизге 4000 канча чыкмак. Ушуга да Кудайга шүгүр достор, мына бекер раздачаларды алууну уланта бериңиздер, иштеп бериңиздер. Эч качан балким ушундай сонун акчалар чыгып калат. Бир раздачадан чыкпай калса, бир раздачадан сөзсүз түрдө чыгат достор. Ошондуктан эч кандай оорчулук жок, эч кандай убакыт деле кетпейт. Ошо катталууну уланта бериңиздер. Telegram каналыма катталыңыздар. $42.39 рубльга бул жакта биржадан көрсөтүп берейин мен сиздерге. Рубльга уже мына 3500 сатсам болот да. Мен буну азыр 3594 биржадан эле ушул рубльга 3594кө сатам. Бул бардыгы бекер келген акчалар достор. Ошондуктан сиздер дагы биржаларга катталып криптовалюта менен иштөөнү уланта берсеңиздер болот.